Ур токмоктон улам февраль айында эле 2 окуучу көз жумду. Күн мурун Ош облусунун Кара Суу районундагы номер 39 мектептин окуучусу каза болгону маалым болду. Бул факт каттоого алынып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Аталган факты боюнча Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын бирдиктүү рейстинин Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 130-беренесинин денеге ден соолукка оор залалга келтирүү менен катталып, кылмыш иши козголгон. Ошо жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында кылмышка шектүү катары 2007-жылы туулган РН аттуу жаш өспүрүм шектүү катары кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда кызмат тарабынан окуянын чоо жайын аныктоо үчүн ар тараптуу терең иликтөө боюнча тиешелүү иштер алып барылууда. Жакында эле Бишкектеги номер 72 мектептин окуучусу дагы ур токмоктун курмандыгы болгону айтылды. Нуриса Айтбаевага уулу Аннасы окуган мектептен чалып, баласы ажатканада кулап калганын кабарлашкан. Баласы дагы өзү жыгылганын айткан. Тез жардам кызматы келип, аны кароого алган. Андан соң анасынын абалы начарлап, 3-балдар ооруканасына жаткырылган. Ал жерде бир күн кармалган. Анан бизге которуу чечими кабыл алынган өтө тездик менен. Анан скорый менен келгенде скорыйда жолдо келип атып, жүрөгү токтоп калган баланын. Бизге жүрөгү токтогон абалда сердечно-легочный реанимация менен келди. Биз реанимацияга сразу жаткырып, мындай жогорку деңгээлде высокотехнологичный неотложный помощь көрсөттүк. Бул сразу полный блоктой временный электрокардиостимулятор деп коет. Ошону подключать этип жүрөктүн ритмини калыбына келтирдик. Сразу жасалма дем алдыруу аппаратка коштук. Дарыгерлердин аракетине карабастан баланын өмүрүн сактап калууга мүмкүн болгон эмес. Жүрөк жагынан ритмди биз калыбына келтирдик. УЗИ тартканыбызда рестриктивный кардиомиопатия деп тоже диагноз койдук жүрөк жагынан. Бирок боору бул какой-то затяжной, мындай. Ошол боорунун себеби ар кандай версиялары болду да. Бул может удардан дагы боор инфаркт алып калышы мүмкүн. Сезгенип калышы мүмкүн да. Балким буга чейин өзүнүн андай дегенде, бирок УЗИстер сироз, рак деген немелерди исключать этишкен. Андай жок болчу балада. Аталган окуя боюнча ден соолукка оор залалга келтирүү беренеси менен кылмыш иши козголуп тергелүүдө. 12 февралда Аннасынын апасы мектеп жетекчилиги, милиция жана чиновниктер менен жолугушууда дарыгерлер уулу сабалган деп шек санашканын билдирген. Каза тапкан баланын классташынын ошол күнү болгон окуяны баяндаган видеосу тарады. В середине учебного дня наших одноклассников, то есть Анаса и Нуреля, позвали старшеклассники. Это не какой-то старшеклассник, а ученик 9 класса. Имя озвучивать не буду. Что там именно происходило, я не могу сказать. Но в конце их разговоров этот старшеклассник, 9-классник, ударил Анаса в ребро, после чего Анас потерял сознание, и парни рядом сразу же отнесли его в медпункт. Окуя өзү 22 январда болгон, бирок больницада жатып окуя толук маалымат болбогондуктан учурунда кылмыш иши козголгон эмес. Кийин ата-энеси арыз жазып, балдардын ортосунда чыр-чатак болгондугу аныкталды. Ошол себептен азыркы күндө кылмыш иши козголуп, кылмыш иши Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 130-беренесинин 3-бөлүмүнүн негизинде козголду да. Бул боюнча тийиштүү экспертизалар дайындалып, бүгүнкү күндө эми экспертизанын жыйынтыгы менен процессуалдык чечим кабыл алынат. Биздин чыгармачыл топ 72 мектепке барып, окуянын чоо жайын билгенге аракет жасады. Бирок билим уянын директору комментарий берүүдөн баш тартты. Сейчас я выскажу какое-то мнение, оно будет не противоречить, поэтому никаких комментариев, пожалуйста, в правоохранительные органы. Мы были в правоохранительных органах? Все, значит, я больше комментариев давать не буду. Ага карабастан биз айрым жагдайларды биле алдык. Жогорку класстын окуучулары кичүү балдарга салык салат экен. Если денег забрать, то не.
Эки окуучунун өлүмүнөн кийин эки мектептин жетекчилиги тең иштен алынганын Билим берүү жана илим министри кабарлады. Мушташтын арты өлүм менен аяктаган учурлар буга чейин дагы катталган. Мектептеги чоң сунуу, аракетчилик ар кандай кесепетке кептөөдө. Психологдор, ата-энелер менен мугалимдер балдарды тыкыр көзөмөлдөшү керек дейт. Агрессию мы можем увидеть. Агрессияны биз бала буюмдарын ыргытканда, классташтарын мазактоосунан көрө алабыз. Эгерде буга көңүл бурулбаса, агрессия күчөй берет. Айрыкча өспүрүм куракта балдардын ортосунда жаңжалдар болот. Балдарга ошол конфликттерден кийин түшүндүрүү иштери жүрбөйт. Мындан улам балдар менен сүйлөшө билүү маанилүү. Тең туштарынан же болбосо өзүнөн улуулардан запкы жеген балдар ата-энесине айтпайт. Мектепте болгон окуя ошол жерде калат. Анткени бир нече себептерден улам балдар ата-энесине айтуудан коркот. Сотрудничество со школой, да? Бала окуган мектеп менен тыгыз байланышта болуу керек. Анын класс жетекчиси, мектеп администрациясы бирге окуган балдар менен байланышта болуу керек. Ошондо бала өзүнүн көйгөйлөрү тууралуу айтпаса дагы, анын мектепте өзүн алып жүрүүсүнө жараша эмне болуп жатканын биле алабыз. Экинчиси, балага үйдө ишенимдүү жана коопсуз жагдай түзүү маанилүү. Коопсуз дегенде кандай? Бала кубаныч, баары жакшы деген нерселерди гана көрсөтүү эмес, ага жакпаган, жинин келтирген нерселерди дагы ата-энесинен агрессивдүү жооп албастан айтуусуна шарт түзүү керек. Балдар көп учурда жазалоодон же айыптоодон коркуп көйгөйлөр тууралуу айткысы келбейт. Мындан улам ата-энелер балдары менен ачык айкын сүйлөшүп, ар кандай коркунучтарга туура жооп кылууну үйрөтүүсү маанилүү дешет психологдор. Билим берүү жана илим министри жашы жете электер менен иштеген инспекторлордун санын көбөйтүп, билим уяларды психолог менен камсыздоо зарылдыгын жогорку кеңеште билдирди. Жазгүл Сейдахматова, Малик Аюпов, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.